Адамзат ар бир күнүн тирүүлүктүн алпырышкан түйшүгү жок өткөрбөсө керек. Ысыгы да, суугу да өзүнө канактааным болуп, жан сырын ичине катып турмуш түйшүгү менен күрөшкөн. Кээде ойлогон ойлор ишке ашып калса, ичинен өзү жасаган ишке кумарлана баам салып, анын өйдө төмөнүн анализдөөгө аракеттенген учурлар да болот. Коомдо кандай гана өзгөрүү болбосун, ошого карап ыктап, жашап, анын ар бир шартына көнүп да кетет. Ал эми жашоодо көздөгөн максатка жетүү үчүн тынымсыз изденип, билим алып, мен кандай пайдалуу иш жасасам деген ойдон арыла албай, ой түйүнүн чечмелеп келген табиятынан шайыр, адамдар менен тез тил табышып кетмеyi бар. Бош боло калса, колуна музыкалык аспаптардан кармай калып, ырдап жиберген айкөл инсан, элинен суурулуп чыккан Кубанычбек Абылтаевич жөнүндө кыскача кеп салган. Үй бүлөдө жаштайынан зирек, ата-энеге, бир туугандарына мээримдүү болуп чоңойду. Айыл жердеги жашоосу тоо этегиндеги кысык алма деп аталган айылда өттү. Райондон бир төбөлү алыс, жашоо шарты оор болгон бул айылдагы эл илгертеден эле таза сууга, автоунаа жүрүүчү жолго жана балдарга билим берүүдөгү толугон жылдык мектепке муктаж болуп келишкен. Балалығымда ушул үйлөрдүн бардыгы үстү мындай болчу. Түз мындай шифер деген жок. Чөн эле мынтип эле. Анан кийин эме болду. Камыштан үйлөр болду. Камыштан үй болду. Азыр көрүп атасың, шифер уже башка. Балалығымда азыраак үйлөр болчу. Мындай мына ал жакта ошо эчтеке жок эле. Балалығымда ошондой. Азыр Кудайга шүгүр, кирпичтен үй болуп атат, шифер бар үй болуп атат. Ата биздин үйлөр эң эле сивильный деген кыйынынгы эме болчу, камыштан жабылчу. Атак мындай жамгыр жааса үйгө тамчы, үлелени коюп койлом, мындайраак жылып алып жата берчү ошол эле. Мен 65 чыктым ошол кезде. Азыркылар Кудайга шүгүр деш керек да кыскасы. Кудайга шүгүр деш керек. Мен ошону көрдүм. Биздин аталар онун да начар жашаганда керек болсо. Кубанычбек Абылтаевичтин атасы 1941-1945 жылдардагы атамекендик согуштун ардагери. Согуштан келгенден баштап айылдагылардын жашоосуна алгачкы акыл күчүн жумшаган, эл дегенде ичкен ашын жерге койгон табиятынан баамчыл аксакал, эл арасында абройлуу, чындыкты бетке айткан адам болгон. Кезинде ошол айылга эчен ирет жашоого ыңгайлуу шарт жаратсам деген үмүдөөсү менен күн кечирген инсан эле. Бизде айыл деген айылда жетишпестик баягы эле. Анан ошо апам раматылык болсо ошо элдерге кызыл казан асышып, ошо кирелден кечке өкмөткө иштейт болчу. Анан атам деле ошол. Өзүнүн жумушунан сырткары ошо элге, айылга суу чыгарат эле мотор менен. Насос менен чыгарышып, ошо айылда суулап бирдекелерди эгишип эметет эле да. Ошо атаман көрсө керек деп ойлойм. Ошо атам ошо кылган, элге кылган кызматын улагысы келип эле. Ошо атам өтүп кеткенден кийин деле атамдын ордуна суу чыгарып антип мынтип жүрдү. Анан кийин ошо көпүрөбүз бар эле бир. Кейін Қарбек көпірөсү деп бір алабыздын атына коюп коюшкан ошол көпүрөнү. Көпүрөнү дагы ошо кыл көпүрөдөй эле да, анча-мынча адам өтүп кете албайт эле. Ошондо сонун кылып оңдоп коюшкан. Ошону дагы ошо өзүнүн балалыгында кыял болсо керек. 4-5 километр жогору чыгып, өзүбүз Кысык-Алма айылында турчубуз. Алча Башат айылдагы Кысык-Алма 8 жылдык мектепке барып окуйт элек. Ортодо жол бар эле, суу бар эле. Суудан аркы өзгө өтүш үчүн сөзсүз түрдө көпүрөлөр керек болгон. Ошондой биз бийик бир көпүрө Кубаныч салганды идея кылып, ошол көпүрөлөрдөн өтүп мектепке каттаганбыз. Адамзаттын ар бир күнү кайталангыс тарых. Токтобуз тегирмен ташындай айланган. Мезгил өтүп турмуштун мыйзамы Кубанычбек Абылтаевичти атасынан эрте ажыратты.
Мен atam өлүп атканда эме кылып атат. Ама керез калтырганда кыскасы. Мен эме кылганда дейт, 40-ымда же жылдыгымда Сатарабаңа деп атам накас экен. Ошо Куран окутуп кой дейт. Сатарабаны билем. Ошо согушта ал киши белгисиз жоголгон да. Анан өлгөн тиргилген белгисиз болсо, үмүт кылып жүргөн да. Үмүт кылып жүрүп көрсө ошо үмүт кылып жүргөн, значит кыргызча биздин түшүнүк боюнча Куран окулбай калгандай го. Ошону анан атам айтып атпай, ал деле өлсө керек эми. Менин 40-ымда дейт, же жылдыгымда Куран окутуп кой. Деп анын деле мен кичине аткармыш болдум, бирок кийин эми ардагерлерди эскерүү, ошол парк куруу, эстелик тургузуу үчүн биздин кичинекей айылда ушул демилгени кубаныч баштады. Себеби айтып атам, Аяш атабыз ардагер болчу, согуштун ардагери. Адан кийин дагы келип, согуштан кийин дагы көп жыл иштеген. Ошол жерде белгисиз болгондорду издөөдө, ошол согушка кеткендердин архивдик документтерин көтөрүүдө аракет кылып, ал жактарга каттарды жазышып, запрос жазып, ал жактан тастыкталган документтерди алып, кандай наградаларды алышкан, кандай ийгиликтерге жетишкен, кимдер кайтпай калган, кимдер кайтып келген, ошолорду изилдөөдө Кубанычтын салымы чоң. Her bir nerse özü da Allah razı olsun deyip koyat, Allah razı olsun, Allah bağlasın deyit de. Biroq adamlar da bağlap үйрөнүш керек да. Ошол согушка барган кишилер мендей эле кишилер болчу да. Мендей эле, сендей эле кишилер болчу. Ошол кандай экенин аны анализдеп отуруштун деле кереги жок. Кыскасы, бул жактан ошол кишилер кетип, көбү барып жаза калса, мен айтып атпайм, мен айылым жанында турам. Нерден туулдум, өлсөм мынерге коюлам. Бирок ушул жерден тууланан бул жакка келбей, сөөгү сөпөт болуп батышта калган кишилер бар да. Бирок ушул жерде туулган, алардын дагы кыялдары бар эле, алардын да үмүттөрү бар эле. Ошол эл жерим үчүн деп ошол жакта калышты да, өлүп калышты. Азырактары келишти, мунжу болуп келишти, согушка барышты. Ошолор жок болуп калышты. Ошол мурун эле ошондой жакшы тарбия бар болчу, аларга эч курча таштан эстелик коюп койчу да, ошондойлорду унутпасын, согуш жаман экенин билсин. Ушулар батырлык кылып өлкөбүз сактап калды дегендей нерселер болчу бардык жерде. Анан бизде дагы ошол Аскар деген агабыз бар эле. Ошо киши эстелик баштап, бирок 37 жашында ал да өлүп калды да. Бир эле мен Сатарабам эмес, анан да көп кишилер балким ошондой деп. Ошону изилдеп ошол эстеликти бүтүрүп койдук, эл бүтүрдү. Кудайга шүгүр бүтүрүштү. Ошолордун баары табылды. Даже биз билбеген ушул кыскалма деп коет экен. Көптөгөн биз билбеген кишилердин аты жөнү табылды архивтерден. Ошолорду жаздырып, ошону коюп койдук. Максат согуш болбосун. Максат согуш болбосун. Ошон үчүн ошолордун Куран окуп турсун ошолорго деп. Согуштун кары жаман экен деп. Ошону азыркы адамдар билсе керек. Билет да Кудай калса.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на Кезинде билим алуу үчүн айылдан мектепке бир топ эле алыс. Өрлөп жөө катташып, кышы жайын нөшөр жамгыр дебестен ойдун колоттордо кыйналган Кубанычбек Абылтаевич кээде суроолуу айылын карап ойго батчу. Мен айта турган болсом, Аяш атабыз бул согушка катышкан согуштун ардагери, ошол Кысыкалма айылында аксакал болуп сөзү өткөн киши болчу. Аяш атабыз дагы өзүнүн принциптерин кармап, өзүнүн бир оюн ишке ашырган киши эле. Мисалга bizde Туурабулак айылында таза суу бар, ошону Кысыкалма айылына өткөзүш үчүн самотек деп коет. Ар жактан шланга коюп, катуу шланга турбаны берки өйүзгө өткөзүп, ошол өйүз менен суу алып келген болчу Аяш атанын учурунда. Кийин ошол Кубаныч өзү университетти бүтүп иштеп калганда ошол сууну Кубаныч демилгелеп, азыр айылда таза суу, кран, айылда асфальт, жолдун боюндагы айыл болгон үчүн кир жуусаң дагы чаң болуп, үйдүн ичине чаң кирген айыл болгон. Кубаныч досубуз болсо, ушул биринчи ошо дорожный мастер болуп, главный инженер Деу болуп иштеп, ошол Жалпакташ өрөнүндө, Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү биринчи асфальт болгон айыл Кысыкалма болгон. Чогуу бир айылда чоңойгон улуу кичүүгө, бир мектептен билим алган досторуна ар дайым ыктай жакын болуп, мектептеби, үйдөбү кандай маселе жаралбасын, Кубанычбек Абылтаевич ошол замат уюштургуч жөнүнөн көргөзүп, баарынын башын бириктирип, колунан келишинче жардамын аябаган жигиттик мүнөзгө ээ болуп чоңойду. Жаштайынан келечекке умтулган Кубанычбек Абылтаевич алгач мектепте окуп жүргөндө эле көп нерселерди кыялданып, айылдын катаал шарттарын канткенде оңдосо болот деген ой онго бөлүнөр эле. Бала мезгилинде ушул биз кичинекейлик ал мезгилдерде мен летчик болом деп койчу. Мен летчик болушум керек деп, ошо 7 класска чейин, чамам ошо 7 класска чейин болуш керек. Ошо летчик болом дейт болчу. Мектепте окуганда абдан математикадан, табигый сабактардан жакшы окуган Кубаныч. Мен дагы талашып, тартышып, экөөбүз аябай көп спорлор жасачубуз. Андан сырткары Кубанычтын музыка кашыгы бар эле. Ал аккордеон тартат эле. Ал мектептин алдына чыгып, индийский ырларды ырдайт эле. Ушундай бир көп кырдуу, таланттуу окуучу болчу. Мектепте класском, дружина советинин председатели болгон. Такай ошо мен акам эле элестетем, башка бирөө болгон эсимде жок. Ошо мен акыл тарткандан акам отрасетин председатели. Равно смирно дегенде баардыгы ошентип какайып туруп калат элек. 1964 алгач ушул эле Кысыкалма айылынын 8 жылдык мектебинин осогосун аттаган Кубанычбек Абылтаевич 9 класста мектептен билимин улантуу үчүн райондун борбору Куршаптын Ворошилов мектебине билим алуу үчүн келген. 1974 жылы ата аталган мектепти алтын медаль менен ийгиликтүү аяктаган. Ошол эле жылы мурунку Фрунзе шаарына окууга тапшыруу үчүн барып,
тилекке каршы окуудан жолу болбой калгандыгына байланыштуу борбордогу телефондор байланыш радио релейная бөлүмүнө механиктик жумушун аркалап келет. 1977 жылы советтик армияга чакырылып 2 жыл кызмат өтөп келген соң 1979 жылы кайрадан эле Фрунзедеги политехнический институтка окуу үчүн инженердик курулуш факультетинин автожол адистигине окууга тапшырып, аны ийгиликтүү 1984 жылы аяктаган соң, ошол эле жылы Жалал Абад шаарына келип, ДУ-22де эмгек жолун баштаган. Политехник бүтүргөнөн ушунун акылдуулугу эмеселиги менен ДУ деген организацияга мастер болуп иштеди. Ошол жерде де ушул элим, журтум деп ишке кылган баарын так кылып жүрдү. Качан болсо мен өзүм анташып жүрдүм, так кылып жүрдү. Досумун эми ушул кылган илими ошол маалдарда бааланбады. Ошол маалдарда бул өтө билимдүү эле, өтө күчтүү эле. Ошол маалдарда бул начальник же болсо министр болуп кете турган ушул болду. Мезгилдин өтүшү менен каарманыбыз жашоонун өз доорун сүрүп, 1991 жылдарында Советтер Союзу жоюлгандыгына байланыштуу жумушсуздук өкүм сүргөн учурда каарманыбыз бөксөрүп олтурган жок. Дароо эле дараметтин жетишинче үй бүлөсүн багууга камынып, айылынан сыртка чыгып, башка өлкөлөрдөн жумуш издөөгө бел байлады. Экөөбүз Кызыл Ордого барып, Казакстанга соода жасап калдык. Анан ошентип соода кылып жүргөндөн келдик. Анан акчаны бөлсөк 2000 сомдон акча тийди да. 2000 сом эми өтө эле байыдык да өзүчө. 2000 сомду алып сүйүнүп не ушул буну өзүнчө бердим дагы жол кыра пол кырасына дагы бирдеке эми дос жарылар жолугат деп бирдеке майдас чүйдө акчаларды бердим анан кийин. Анан баргы жакта акчаны майдалап бир жака таркатып бүтүрдүм да. Эртеси барсам. Эмне алып келди десем, апам ырматылык айтып атпайбы? Эмне ана конфет барыбызга подарка алып келди. Акча өргөн жокпуз десем, жок дейт. Анан кийин акама сурадым, ой кандай акча? Десем, пәлемін антиптір, түкінін антиптір, анан баласы орған екен. Анан кейін сұрады эле, анан кейін беріп салдым. Не, бізді ким урушат эле? Бердим де деп коет. Мен болсо ызылдап кала берем, ошентип эле. Жашоонун агымы ар тарапка сүңгү баккан менен Кубанычбек Абылтаевичти өз максатынан өзгөртө алган жок. Турмуштун шартына байланыштуу борборго үй тургузуп, жашоосун улаганы менен басса турса айылдын эңсегине токтободу. Айылдын аркырап аккан суулары андагы айкөлели уктаса түштөн уйготту. Мына биздин жалпак таш жолу ушул Союз мезгилинен бери эч качан оңдолгон эмес. Мына биздин Алтай Кубаныч акебиздин демилгеси менен мына быйыл Кудай кааласа мына жакында 3 километр жолу асфальт болду. Дагы 1-2 километр асфальт болгон уже планировкалар түзүлүп, даярдалып калды. Мына ушул агабыздын демилгеси менен агабыз элге марафон уюштуруп, марафон аркылуу элдин салымын кошуп 1 километр жолду асфальт кылды. Андан чыкарып ошо биздин айыл өкмөтүбүз жардам берди 1 миллион. Андан чыкарып биздин президентибизден ушу Кубаныч Абылтаев агабыздын жардам менен 30 миллион акча каралды. Андан чыкар ушул 1 километр жолду мамлекет несебинен бүтүрүлдү. Мына ушул агабыздай инсандар кыргыз элинде көбөйө берсин. Бул агабыз дагы марафон уюштуруп, ушу келерки жылдары дагы ушу жалпак таш айыл өкмөтүнүн жолун акырына чейин асфальттаганга демилге көтөрүп атат. Ушу жалпак таш айыл өкмөт тургундары, ушу кыргыз эли ушундай элдик демилге менен алга умтулсак, Кудай кааласа кыргыз мамлекетибиз алдыга жылат. Ушу эл демилге менен жолдордон да болсак болот экен. Мындай бизде сел жүргөн жерлер бар. Мына биздин көпүрөбүздү карайбыз деп ушуга проект түзгөнү келип мына Кубаныч Абылтаев агабыз келип бул көпүрөлөрдү көрүп атат. Ушундай элде ушундай инсандар көп боло берсин. Эми баягы бир ким эле Конфуций же Сократ кимиси айтты. Кыскасы душманыма каалабайт элем дейт да, өткөл мезгилде жашоон деп коет. Биз ошо өткөл мезгилде жашадык. Мындайча айтканда баягы социалисттик мамлекетибиз урады.
Кыргызстан өзүнчө суверенитет болду, демократический өлкөнү курабыз деп, демократиялык баалуулуктар деп мына 30 жылдан бери эми чын айтканда элибиз бир тойло кыйналды да ошол. Ошон үчүн айткан экен да көрсө. Өткөн мезгилде душманыма каалабайт элем жашоону деп. Ошон үчүн мурдагы калыптанып калган Советтер Союзу урап, азыр эми көп мамлекеттин көп эмелери ошол союзда эле кайталап калган учурлары бар. Ошонан көп кыйналдык да. Мисалы азыр кандай азыр бүт экономикалык рычаг элде уже. Илгеркидей колхоз, совхоз, завод бүт мамлекеттик эле да. Азыр элдин колуна өткөндө ошол нерселер мамлекеттики жок кесе. Бирок мамлекеттики жок кесе, аз баягы кумтөр анча мисалы мамлекеттик нерселер бар. Бирок психология Советтер Союзу боюнча калды да. Мамлекет кылсын, мамлекет кылат да деп. Кичине-кичинеден налог берип коебуз да, анан мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнөн да көп нерсени сурап отура беребиз да. Хотя экономический рычаг элде. Мал чарбасы элде. Жерлерди берип салган элдерге каалагандай иштет деп. Ошон үчүн мен ойлойт элем, анан баягы налогообложение деген система бар да эми. Налогообложение, налог, финанс. Ушул жакшы калыптана элек да. Жакшы үйрөнө элекпиз ошо налогту. Например, кээ бир ишкерлер же болсо субъектлерди налогту көбөйтүп салат дагы иштешке мүмкүн эмес, нааразы болушат. Кээ бир субъектлерди мамлекет билбейт же ээси айтпайт. Мисалы үчүн миллион сом таап бир айда бир 10 000 сомго патент алып коюп деле жүрө берет да. Ошондуктан пока эми ошол системалар жакшы ордуна келгенче биздин элдик салым деген иштер менен да бул кыргыз эми илгери, например, ушундай нерселерди бүт эле ашар менен кылып келгенде ашар деп койчу эле. Үй салса дагы ашар кыргыз. Баласын үйлөсө дагы ашар. Мындайча айтканда көптөп келип үй салып берет, көптөп келип баласын үйлөп берет. Көптөп келип кызынын турмушка чыгарышат туугандар. Жада калса өлгөндө дагы ашар да, мындайча айтканда элдик салымдар менен. Өлгөн кишиге дагы баягы наркы эркин бергенде баары бир элдер кошот, бир эле кошуп, ошо өлүк ээсине кыйынчылык болбосун деп көптөп кетет. Той кылып атса тоже баягы калың дегендер топтоп берет, мындайча айтканда ошондой жакшы салттарыбыз бар да. Пока ушул өткөн мезгилде кээде ошол элдик салым дегендерди колдонуш керек. Мен ошондой бир биздин ошо элдик салымдар менен биз көп эле иштер жасадык. Айылыбызда азыркыга чейин эле жүрөт иш. Ошол эстелик курдук айылга, баягы согушка кеткен аталарыбызга элдик салым менен элдин баары көптөп кетишти. Жеңиш баганын уюштурушту. Азыркы күндөрдө ошо жаштарыбыз спорт площадка, спорт зал, мечит дегендерди эле салып атышат. Көчөлөрүн ошо ашар жолу менен гравий биз жакта гравий деген, шагыл деген биз жакта алтын. Биз 30-40 километрден ташып келебиз шагылды. Ошентип атышат, жарыктандырып атат. Элибиз кыскасы жалпакташ эл ушундай коомдук иштерге көнүп калды да, ошол боюнча баягы билишет өз элдер. Көбү билмексеңиз салат. Ошону түшүндүрүүгө мен аракет кылдым. Анан келем ушу жолду деле канча жылдан бери биз жака барган эле кишини депутат шайласак эле бир эле наказ беребиз, ушу жолубузду бүтүрүп бер деп. Мен билгенден эле мен ошол бала кезден эле даже 80-жылдан баштап 42 жыл өттү. 42 жыл келген президентке да жалдырадык. Депутаттарга деле жалдырадык. Болгон жок да кыскасы. Чалабычык болуп эле анан элдик салым эске түшүп давай деп ошол кайрылдым элге. Албетте көпкө чейин азыр элдин баары эчтеке ишенбей калган. Көпкө чейин көп сүйлөшкө туура келди. WhatsApp группалар түзүп алып, кайра түшүндүрүп атып. Башталып кетти ошо көп жакшы түшүнүктүү кишилер көп да. Менин оюмду түшүнүп. Ошо Акулов Абдыжапар деген бир ученый иним бар. Чаргынов Кубант деген иним. Арапов Алим деген эсиме түшкөндөрүн айтып атам, ошолор баштады. Ошентип кыскасы кетти. Анан постоянно калганын гана давай деп атып
Ketdi. Anam bayağı men geldi yamak oynayayım da. Oynap. Hurmatly prezident, ministrler, sizler tamaşaga geldiler dep çakırıp bir jagынан nazil tamaşa menle oşon totkam. Alar da hem prezident düşünüt. Prezidentke mamleket gerek, ministrlerge de mamleket gerek. Prezident da çıkırıp alıp, ay Azamat aksakal ekensiz. Sizde aksakallar tolko sayasat menen zaynimayset etdi. Siz üçün yol kuram dep atkan ekensiz, ondan 30 milyon özünün fondundan böldürüp berdi. Şu menen eldin bar, şu katlı hareket bolup ketdi. Marafon ötkürdük. O çeyin biz hem жергиликтүү элдерге айттым мен, силер марафон күнү силерге убакыт мүмкүнчүлүк болбойт, жөн эле мына счетко которо эле деп счет ачып койгон элек, жаш жигиттер, Актилек, Руслан деген балдар. Ошо элдер неме кылып атты, жергиликтүү элдер ошол эле которуп атты. Анан марафон Куршапка марафон кылдык. Жогорку кеңештин депутаттары келди, кыскасы, министрлер, анан бүт эле эл журт, ушу Куршап зонасындагы элдер, өзгөндөн өзбек туугандар даже ошолор деле бул көрсө көп элибиз түшүнөт экен да мындай. Ушуну мен тилейт элем уланып кетсе экен ушундай иштерге. Учурда Кубанычбек Абылтаевич өмүрлүк жубайы Мейликан менен турмуш шартына байланыштуу борборго үй тургузуп, жашоосун улантып келет. Үй бүлөдө 2 уул, 2 кыздын атасы, 13 небере күтүп, bir çebere жетелеген кадырлуу чоң ата. Айланасың толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпа.